Бул ирет жада калса мурда бийлик башындагылар өгөйлөп келген искусство тармагынын адамдарынын эмгеги бааланды. Бодулдар сиздерде бодулдарчы. Такыр булар сыйлыкка жетпесе керек деген стереотип бар эле го. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Кандай мүмкүн эми биз чыны менен эле мурда кайсыл азыр айтып чыктым, кайсыл бийлик болбосун бир мамлекеттин тагдырдын өгөй балдары деген сыяктуу болуп келгенбиз. Азыр эми Кудайга шүгүр. Негизи ушу күтчүңүз беле ушундай болот, ушул эл артист деген сыйлыкка эми күтчүбүз, бирок үмүт бирде пайда болуп, бирде өсүп турчу эле. Сиз менен катар баягы үзөңгүлөш таланттар, ошол сахналаштарыңыз ушуну албай кеткен. Мен ошону айтып атам, татыктуулар көп эле. Жанбек Алыкболов, Рахман Ыразыков, Манас Бердибеков ушулар албай кетти да. İçiniz açsa? Сөзсүз. Ал эле дейсизби, өз тармагынын мыктылары болгон акындардын өз убагында эмгегинин бааланып жатышы Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Аларча мамлекеттик резиденциясында иш кызуу. Таңзаарда апалар кызыл килемди жалтырата шыпырып жатышат. Жыйындар залында болсо өз тармагына эмгеги сиңген мыктылар чогулуп жатышат. Уюштурушуулар болсо иш үстүндө сыйлык ээлерине ирети менен басуу тартиби түшүндүрүлүүдө. Тарыхый күндө тарыхта калчу сүрөт дагы эң мыкты чыгыш керек. Кызыл меткада президент турат, жанындагы метка болсо сыйлануучуларга. Бул арада сыйлыкка татыган айымдар келбетине кам көрүүдө. Президент баса турчу кызыл килемде жалтырап турушу керек. Аргыл тармактын мыктылары дегеле алар үчүн сыйлык деген эмне болду экен? Бул сиз үчүн эмне? Жоопкерчиликпи же кадыр баркпы, же сый урматпы? Өзүңүз кандай баалайсыз? Бул эмгекти элибизге кылуунун бир натыйжасынан чыккан сый. Кудай деп акниет менен иштеген ар бир адамдын эмгеги бааланса, Кудай кааласа башка өсүп жаткан жаштарга дагы чоң бир түрткү болот, сыймык болот дейм. Бүгүнкү сыйлык эми көп эле жол даярдадым, сүрөткө тартып, анан башкалар алып жүргөн, бул сапар берип атат, ыраазыбыз. Ошентип иш чарада башталчу убакыт келди. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров бүгүнкү доордо өлкөм деп иштеген мекенчил инсандардын мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн аргыл тармактарда өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берилүүнүн үлгүсүн көрсөтүп жаткандыгын белгиледи. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай, чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз, алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга, жаштарга чоң түрткү, дем күч болуп алдыга умтулууга жетелейт. Ооба, президент айткандай өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө опол тоодой салым кошуп, кийинки муунга үлгү болчу инсандар бар. Алардын кай бирин өлкө башчы өзү белгиледи. Маданият тармагында үзүрлүү иштеп келе жаткан мекендештерибиз арбын. Мына ушул залда отурган Садык Шернияз замандашыбыз дагы дал ушундай мээнеттүү жолго өзүн толугу менен арнап келет. Кыргыздын улуттук айтыш өнөрүн сактап калуу максатында Айтыш коомдук фондун негиздеген, дегеле төкмакын
киночулар менен жаш акын жазуучулардын башын бириктирип, өнөрлүү жаштарга ар тараптан колдоо көрсөтүп келген бул замандашыбыздын жалпы маданият чөйрөсүнө сиңирген эмгегин жамы журтубуз жакшы билет. Улуттун көрөңгөсү болгон айтышты кайра жандандырып, Ооз эки чыгармачылыкка жан киргизген Садык Шернияздын да пикирин уктук. Жанатан бери музыканы карап ойлоп отурасыз да, анан кийин элчи болуп саясатка аралашкандан бери баягы чыгармачылыгыңыз калып кеткендей түр калтырбай элеби? Ооба, чыгармачылык эми кино тартуу жагы калып атат албетте, бирок чыгармачыл адам кайсы жерде болбосун ар бир келечектеги долбоор, келечекте бир кино долбоордун сценарийи, жана ошол жерде Франция эми бул улуу маданияттын өлкөсү. Ал жерден чыгармачыл адам өзүнө көп нерсе алса болот, көп жаңылыктарды ачса болот, көп тарыхый бир изги ойлорго түрткөн жер да Франция. Ошондуктан чыгармачыл адамдын чыгармасы дайыма жүрөгү менен деп ойлойм. Эми ачык айтыңызчы, соңку учурда мамлекет ушул акын жазуучуларга кылып аткан мамилеси кандай шарттар түзүлүп атат? Же такыр көңүл бурулбайт дагы? Жок, эми Кудайга шүгүр деш керек. Кудайга шүгүр деш керек. Азыр бир нерсени айтсаң эле баягы пахтахор кошоматчы деп бир өнөр болуп калбады бул дагычы. Жакшы жагын жакшыдай, жаманын жамандай, чөйүн чөптөй, саманын самандай айтып туруш керек да. Жакшысын жакшыдай эле айтып атабыз. Кемчилиги болсо аны деле айтасың. Эми баягы Элмирбек байкем айткандай, айткандан бөлөк эме жок, акындын иши ушул экен деген бар го. Анан биз айтабыз, жазабыз. Анан Кудайга шүгүр деш керек. Кыргыз улуттук жазуучулар союзуна да көңүл буруп атат. Төкүм акындарына, манасчыларына мына Манас театрын куруп көңүл бөлүнүп атпайбы? Эми жакшы нерсени жакшы деп айтыш керек. Мурдагы губернатор Бишкек шаарынын мурдагы мэри азыркы депутаттын убагында жасаган иштери да бааланды. Адатта мындай жогорку кеңештин депутаттарына бир сыйлык дегенден кур калышчу эле да. Кандайча илип калыңыз? Мен Бишкек шаарында пандемияда иштеген, анан Ысык-Көл областына барганда да пандемия убагында барып калдым. Ошол пандемия убагындагы кылган иштерим үчүн ушул Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыктуу болот. Кеңиз адаттан тышкары суроо. Жогорку кеңеште азыр аба ырайы кандай? Жаңы каникулдан келдиңиздер. Аба ырайы боевой. Баарыбыз эмне кылсак деп региондогу көйгөйлөрдүн баарын билип келдик. Мурун калып калган жарым-жартылай мыйзамдарыбыз бар, ошолорду жаңы финансовый жыл келатат, отчетторду алышыбыз керек. Жалпысынан быйыл 400 инсанга сыйлык тапшырылды. Алардын арасында эң жогорку даражалууларынын бири Манас ордени. Манас 3 орденинин ээси Меңги Мамазаирова. Албетте, себеби дегенде ал жоопкерчилик ар бир күнү өзүңдүн чыгармачылыгыңа баскан турганыңа жоопкерчилик менен карайсың. Ал эми мындай элдин сыйы, бийликтегилердин моюнга алып берген сыйлыгы бул 2-3 эсе жоопкерчиликти моюнга тагат. Анан эми бул мындайча айтканда ар бир чыгармачыл адамга мындай канагаттануу болуп келет да. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн коопсуздугу, эл жердин тынчтыгы үчүн үй бетин көрбөй, түн уйкусун бөлүп, керек болсо жанын берүүгө да даяр болгон милиция кызматкерлерин, ага кошумча бардык тармактын кызматкерлерине күжүрмөн эмгеги үчүн ыраазычылыгын айтты. Албетте, сыйлык алып жаткандардын баары ушундай татыктуу алкыштарга арзый турган инсандарсыздар. Ошондуктан мамлекеттик сыйлыктарга ээ болуп отурасыздар. Бирок убактыбызга жараша алардын баарынын аттарын ата өтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Муну туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Албетте мекен үчүн күн-түн дебей кызмат кылган күч органдарынын эмгеги эл тарабынан бааланат. Алар үчүн мындай сыйлык жоопкерчиликтүү милдет болуп калаары талашсыз. Биз үчүн жоопкерчилик иштеген ишибиздин мээнети Кадыр Баркчаны. Рахмат президент. Кеңес аксы сизге. Кадыр Барк ушундай эле бир милдет десек да болот. Мындан ары да ушул сыйлыктан дагы көп талкуу эмгек кылабыз деп. Рахмат президент. Кеңес. Биз үчүн бул өтө чоң сыймык. Бул ардак грамотага жетиш үчүн биз сыйлык алыш үчүн канчалаган күнү элибиздин коопсуздугу үчүн, кооптуу жашоосу үчүн
күнүнөн эмгектенип келдик. Ооба, бул ирет өз кесибинде айрымдары чейрек кылым, кээ бирлери ондогон жыл бою кызмат кылган катардагы эмгекчилерден тартып, көзү өтүп кеткенге чейин эмгеги бааланбаган мыктылардын дагы өлкө үчүн кылган зор салымы бааланды. Сиз туура уктуңуз. Душанбенин астанасын аттаган президент Садыр Жапаровду тажик тарап кып-кыргызча сүйлөп жылуу тосуп алды. Бул деген чоң кадыр барктын белгиси да, чынбы? Ошентип биздин делегация Душанбени аралай жөнөдү. Бул болсо Тажикстандын башчысынын резиденциясы. Борбор Азия лидерлери келет деп бул жердегилер буту жерге тийбей иштеген көрүнөт, чарчап да калышыптыр. Жада калса кол жууганга да убакыттары жок экен. Көптөн бери бут баса элек бул конок үйүндө болсо килем жапкан материалдар алынып жатты. Президент Садыр Жапаров Тажикстанга Эмомали Рахмондун чакыруусу менен келип отурат. Иш сапарын аны менен эки тараптуу сүйлөшүүдөн баштады. Анда кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси негизги тема болду. Көпчүлүк элдер дагы тиле көрүүчүлөр дагы күтүп аткан маселе ушул чегара маселеси. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча маселелер мындай муз ордунан жылдыбы? Кандай жыйтык бар? Биринчиден эки президент дагы өз алдынча бири-бири отуруп сүйлөштү. Бул дагы болсо ага чейин көчө биз эки министр отуруп сүйлөшкөнбүз. Анда эң негизгиси алар дагы уже ойлоп атат. Биз дагы жетишип атат, ошо чегараны чечмейинче биздин ортобузда байланыш мындай өнүгүп кетиши мүмкүн эмес да. Эмки аркы жумада биздин эксперттер жолугат. Анан ошо ишти дагы алдыга жылдырганга аракет кылышат. Бирок тажик тарап айтып атат, давайте мындай чогуу отуруп кеңешип, позитив түрдө чечип, эки элге мүмкүнчүлүк багы кызматташканга мүмкүнчүлүк ачалы деп. Бул эң жакшы сигнал. Биз ушундай сигналды колдонуп биз иштешибиз керек. Бешинчи консультативдик жолугушуу башталаарына саналуу гана мүнөттөр калды. Ага чейин мен сиздерге резиденциядан чакан экскурсия. Бул резиденцияда орто кылымдагы атайын карапа идиштер, ошондой эле атайын жасалган көк түстөгү эмеректер, көк түстө коздолгон бул кымбат баалуу жасалгалар. Кыскасы Тажикстан бийлиги өздөрүнө укмуштуудай негизинен шарт түзгөн жана дагы өздөрү үчүн бул резиденцияда эч нерсе аяган эмес. Мерчемделген убакытта келди. Борбор Азия лидерлерин Тажикстандын башчысы тосуп алып баштады. Жыйында президент Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекетинин лидерлеринин көңүлүн суу маселесине бурду. Өлкө башы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын ортосундагы 1998 жылдагы Нарын-Сырдарыя дарыясынын суу жана энергетикалык ресурстарын пайдалануу жөнүндө макулдашуунун алкагында кызматташтыкты жандантып, өркүндөтүү боюнча ишти баштоону сунуштады. Предлагаю создать в городе Бишкек региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом. Президент Садыр Жапаров дагы бир олуттуу маселени көтөрдү. Чегарадан өтүү жол жоболорун жакшыртуу жана өлкөлөр ортосундагы транзит үчүн саясий эрккана керектигин белгиледи. Считаю, что нерешаемых вопросов нет, нужна политическая воля. Кыргызская республика придает приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Убежден в том, что потенциал сотрудничества огромен, а наше взаимодействие является прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира
развития и процветания в регионе и далеко за его пределами. Байкадыңызбы, президент Садыр Жапаров сөзін планшеттен оқыды. Өлкө башчыны коштоп барган делегациядагы планшет колдонгонун көрүүгө болот. Жыйында Казакстандын лидери Касым-Жомарт Токаевдин дагы ушул ыкмага өткөнүн байкасаңыз керек. Жыйынтыктап айтканда, 5-чи консультативдик жолугушуунун соңунда өлкө лидерлери биргелешкен билдирүү кабыл алышып, бир катар документтерге кол коюшту. Борбордук Азия мамлекеттери өзүбүздүн проблемаларыбызды өзүбүз ичара сүйлөшүп чечип, анан сыртка чыкканда биз чогуу бир позиция менен чыгалы деп сүйлөштүк да. Суунун проблемасы, климаттын өзгөрүшү, бул транспорттук логистикалык барьерлер, ошонун баарын алыш керек деп биздин президент сөз айтты. Башка президенттер да өзлөрүнүн ойлорун айтышты, бирок негизинен баары туура көрүштү, что биздин Борбордук Азиянын жетекчилери өз ара сүйлөшүп, мондай чоң ичара проблемаларды өз алдыбызда чечип, анан тышка чыкканда бир позиция, бир регион болуп чыкканга мүмкүнчүлүк ачылды деп сүйлөштүк да. Жалпылап айтсак, Борбор Азия лидерлеринин жолугушуусу жылуу маанайда өттү. Мындай жакшы жыйынтыкка жетиш үчүн тажик тараптын жакшы эле нерви кетти көрүнөт. Эстедиңизби? Бул тажик тараптын протокол кызматкерин бизге келгенде катуу сүрдөп кетти эле. Бул учурда Тажикстандын протокол кызматкери сүрдөп кеттиби ким билсин, килемде аттайын деп аз жерден калды окшойт. Душанбе шаарына таң эрте келген президент Садыр Жапаров ошол эле күнү Кыргызстанга бет алды. Өлкө башчыны Борбор Азиянын лидерлери кортежге чейин коштоп узатышты. Бул көрүнүш Борбор Азиянын бүтүндүгүн далилдеди көрүнөт. Ананда бул ирет кыргыз-тажик чегара маселесин чечүүдө жылыш бар. Президент Садыр Жапаров айтмакчы, Борбор Азия мамлекеттеринин ымаласы дагы да арта бериши үчүн ортодо эч кандай тоскоолдук болбошу керек. 15 сентябрь өлкө башчы Бишкек шаарынын музыкалык билим берүү мекемелеринин ишмердигин күтүүсүз барып текшерди. Абдыраев атындагы Республикалык атайын орто музыкалык мектеп интернатына жана Гуренкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайына барды. Берилүү менен сабак өтүп жаткан мугалимге да, окуучуга да президенттин келгени таптакыр күтүүсүз болду. Мамлекет башчысы окуу корпустарын карап чыгып, балдардын окуу шарттары жана процесси менен таанышты. А бул мугалим жакында эле президенттин колунан сыйлык алган. Бул жерде окуучуларга билим берүү мыкты болгону менен абалы кейиштүү. Алсак Абдыраев атындагы мектеп-интернат совет мезгилинде курулуп, окуу корпустары оңдоп түзүүгө муктаж. Балдар жатаканасынын имараты болсо кейиштүү абалга келген. Ал эми Гуренкеев атындагы музыкалык окуу жайы 1939 жылы курулуп, 2015 жылы имараттын маңдайкы бөлүгү гана оңдолгон. Президент Жапаров эки мектепке тең капиталдык оңдоо иштерин жасоону, жатаканасын жакшыртууну, билим алуу үчүн тийиштүү шарттарды түзүүнү тапшырды.